Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ич каткан аябай чоң проблема экен. Адамдардын ич каткан боюнча өтө эле көп экен. Мен ич каткандар боюнча программа түзүп, анан адамдарды кабыл алам деп видео жаздырсам, аябай комментарийга аябай көп адамдар телефондорунан бери жазып кайрылышты. Миңдеген адамдар десем жаңылышпайм да. Анан ошонун ичинен 15 адамды кабыл алып, 1 апрелден баштап ошол программа боюнча иш алып бара баштадым. Асты менен ушуну уксаңыздар, андан кийин ушу ич каткан проблема боюнча сөзүбүздү андан ары улайлык. Буюрса аябай жакшы результатта келатам. Менде өзүм жашым 41 болсом, запор болгонума бир 30 жылдай болуп калды болуш керек. Бала кезден бери келаткан оору бар да. Канча деген курстарга атайын катыштым, канча акчаларды кетирип курстарга катыштым, врачтарга көрүнгөм. Кимден эмне уксам, ошонун баарын жасачым. Катуу диетага да отуруп көрдүм. Ошол убакта жакшы болот. Андан кийин мисалы үчүн башка курстарга эметкенде очищение деп айтышчы, тазаланасың, анан запоруң жакшы болуп кетет тигүү депчи. Ошол күнү мисалы үчүн ошо бир эле күн очищение болгон күнү эле тазаланып жакшы болуп жеңилдеп каласың, эртеси күнү кайра эле баягы абалыма түшүп калчумун да. Анан сиздин ошо кам сүт, көк сүт боюнча эң биринчи каяктан көрдүм мен? YouTube'дан көрдүмбү? Айтор көрүп калып, анан курсуңузга катышайынчы деп атайын кайра сизге жазып атып, илинип, шүгүр азыр ошол курсуңузга катышып атам. 15 күндөй болуп калды. Результат сонун. Аябай жакшы, аябай ыраазымын. Сизге жолуктуруп койгон Аллахка биринчиден, ушунча кишиге жардам берип аткан сизге чоң рахматымды айтам. Аябай ыраазымын агайсизге. Азыр башында 1 мал барып аткам, азыр 2 мал барам. Эртең менен какштык барам. Түштөн кийин дагы барам да. 2 мал ичип атам. Буюрса токтотпой ичем деген ниеттемин. Мен бир канча жылдан бери ушу ичим катып, ушундай оору менен ооружум да, ичим жакшы чыкпай, кээде чыгып калып, кээде чыкпай. Анан акыркы жылдары 1-2 жылдан бери такыр эле чыкпайт. Ошо качан дары ичемин, анан чыкчу да. Анан ушул Камчыбек агайдын ушул программасын көрүп калып, анан ушуга катышайын деп ниет кылып, мына буюрса катыштым. Эми бул жерде бир канча көнүгүүлөр, анан кам сүт ичиш керек экен. Эми айткандарыны өз убагында аткарып, кам сүт ичип, мына 15 күндөн кийин 10 күндөн кийин 2 маалга өттүк. Буюрса өтө жакшы результаттарым бар. Эми мурда мен ушу бир 15 мүнөт зорго басчумун да, путум ооруп. Агайдын ушу көрсөтмөлөр айткандары боюнча басып жүрүп, азыр ар күн эртең менен 50-55 мүнөт, кечинде 50-55 мүнөт басам. Андан сырткары мына кечинде жатканда уйкум жакшы эмес эле. Жата берчү элем 12-1-2, кээде 3. Уктай албай ошентип. Эми азыр болсо ушу жаткандан кийин бир 15-20 мүнөттөн кийин эле уктап калып атам да. Ушу өзгөрүүлөр мендеги. Анан өзүмчө жеңилдеп, жакшы оюмду бир жерге топтой аламын. Ошону менен бирге азыр эми ичим өзү эле чыгып атат. Күндө эртең менен бир убак барамын туалетке, чоңго отурамын, жакшы чыгып калды. Эми ушу мен өтө кубанычтамын ушул агайдын ушул 1 айлык программасына катышкандыгыма өтө ыраазымын. Агайга дагы чоң ыраазычылык билдиремин. Ичиме катканына бир 25 жыл болгон. Баардык кулагым уккан баардык нерселерди жасагам, слабительдерди ичкем, врачтарга баргам, кайра эле бир күн чыгат, кайра эле ошол акыбалда эле. Мен ушу сиздин курсуңузга чейин деле будайды ичип жүргөм, бирок ичим деле кыйла жакшы болгон, просто грипп болбой вообще оорубай калгам. Сиздин курсуңузга жазылып, угуп, баардыгын туура
сиздин айтканыңыздай кылып ичип дем токтотууну жасап көнүгүүлөр жасагандан бери жакшы, Кудайга шүгүр. Күнүгө бир маал чыгып атат. Рахмат сизге, Алла ыраазы болсун. Агай саламатсызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Өзүмдүн состоянием боюнча айтсам, туалетке по большому күндө барып атам. Кыйналбай, этпей, өзүмдү зордобой эле, спокойно эле бир маал сонун болуп барып атам. Аябай өзүмдү жеңил сезип атам. Анан уктай албай, уйкуга тойбойт болчумун да. Уйкум канып калды. Жеңил ишибей, сонун туруп атам. Эртең менен ойгонгондо аябай сонун ойгонуп атам. Маанайларым дагы көтөрүлүп ойгонуп атат. Мурун эртең менен турганда жаман немелер менен стресс болуп турчу элем. Азыр сонун өзүмдү ощущение вообще сонун болуп атат. Белим ооруганы что-то уже байкабай калдым. 1-2 күндөн бери байкабай калдым белим ооруганын. Мурун белим ооруп эртең менен жарым саат постелден тургум келбейт болчу. Тиземдин ооруганын деле кече бүгүн байкабай калдым. Ушулорум аябай акырындап жоголуп атат барган сайын. Ушинтип кыйналып аткан адамдар көп экен. Мен кайрадан экинчи группаны кабыл алып атам ушу ич каткандар боюнча. Ошол эле мезгилде башка ошо ич каткандарга байланыштуу дагы жанагындай алсыз элем, каным аз эле, анан дагы ушул сыяктуу көп сандаган оорулар дагы кошуп кабыл алып атам. Анан эгерде каалоочулар болсо катышыңыздар. Орун ченелүү эле. Анан каяка жазылабыз, кантип киребиз деген маселе болуп атат да. Маселе мындай, мен телеграм группа түзсөм, телеграм группаны деги эле Кыргызстанда эч ким билбейт экен. Дүйнө жүзү только телеграм колдонуп калды, биздин Кыргызстанда WhatsApp'тан башка эчтеке колдонбойт экенбиз. Анан азыркы мезгилде мен WhatsApp группа түзүп койдум. Азыр ушул эле видеонун биринчи комментариясына, муну да көп адамдар түшүнбөйт экен. Ушул видеону биринчи комментариясын ачып бер деп балдарыңыздардан сурансаңыздар, возможно, ошону ачып беришет. Болбосо өзүңүздөр ача алсаңыздар, өзүңүздөр ачып окусаңыздар, ошол жерге мен WhatsApp группаны коюп койдум. Анан катталыңыздар. Бирок эскерте кете турган нерсе, мен Telegram группа ачып койсом, канча жолу группаларды ачам, ар кандай группаларды ачсам эле жазыла беришет. Анан менин ичим ооруйт эле, анан менин башым ооруйт эле, эмне кылсам болот, кайсыны ичсем болот деп анан суроолорун берип баштайт да. Мен бирөөнө да жооп бербейм, туугандар. Бул группанын максаты бар, туугандар, ушу ич каткандар боюнча. Анан ошого байланыштуу оору суркоолору болсо, катталса, анан мен ар бири менен беседа кылып туруп, анан кимди кабыл алам, кимди кабыл албайм, анан чечем да. Кээ бирөөлөр гепатит боюнча жазылып атышат, кээ бирөөлөр да башкалар боюнча жазылып атат. Аларга кам сүт менен дарыланбайт, алардычы. Алардыкы көк шире менен дарыланыш керек да. Ошон үчүн туугандар, сиздер ушул WhatsApp группага кирерде ойлонуп туруп кирсеңиздер. Эгерде действительно катышам ушул программа дей турган болсоңуздар гана кириңиздер да. Анан жөн эле көңүл үчүн, мен сиздерди эле тааныбайм, көңүл үчүн катталып же болбосо жөн эле бир ошол жерге ким эмне деп жазат экен деп каттала турган болчу болсоңуздар, баарыңыздарды чыгарып таштайм, туугандар. Анан төлөмү бар, андай эле чоң төлөм эмес, кичинекей төлөмү бар. Ушул эле видеонун биринчи комментариясына WhatsApp'тын ссылкасын, группанын ссылкасын, ошону менен бирге эле канча төлөйсүздөр ошону жазып коем.